Саламатсыздарбы, урматтуу Талант Урматович, урматтуу депутаттар, Шенин фракциясы Өмүрзаков. Урматтуу төрага, Кыргызда бир жакшы сөз бар да. Бир үйдүн жарыгы бир үйгө тийбейт депчи. Мына бир канча күндөн бери маалымат каражат булактарын окуп атабыз, Ош шаарында таза суу жок депчи. Айтып атышат, бирок жыйынтык жок. Эл арасында абдан жаман бир маалымат таркап атат. Ош шаарына акча бөлүнгөн 5,5 миллион доллар. Азия өнүктүрүү банкынан 5 жыл мурун. Бирок Госстрой менен мэрия талашып, мен өткөрөм, тендерди мен өткөрөм деп, мына бүгүнкү чейин суу, таза суу жок депчи. Алмаз Акунжанович, ушул боюнча иш сапар менен өкмөттөн бир жумуш топ барып, ошо элге түшүндүрүү жүргүзүп келиш керек. Кечээ абдан жаман окуя болду. 21 майда Ош шаарында, бул экинчи Кыргызстан борбору деген статус бар. Чоң бир жакшы спорттук иш-чара өттү. Азиян чемпионаты өттү. Кыргыздын тарыхы спорту боюнча, алыштын, белбо, күрөш боюнча бир канча мамлекет келди. Бир канча меймандар, бир канча өкүлдөр келди. Ош шаары тарыхый байыркы шаар дейбиз. Бардыгын көрсөттүк биз байыркы шаар кандай экенинчи. Мына жогорудагы маалымат туура эмес, барып түшүндүрүш керек. Эмне себептен ушунча жылдан бери таза суу боюнча тендер өткөн жок? АБРдин өкүлчүлүгү Бишкек шаарында бар. Ратификация болуп тур бул акча. А жерде чечилбесе чечиш керек да, барыш керек да, аракет кылыш керек да. Таза суу жок, таза суу жок. Мына ойлосоңуздар, көп кабаттуу үйдө кандай адамдар жашайт? Аксакалдар бар, көп балалуу үй бүлө бар. Кезек-кезек таза сууга турушат. Мына Ош шаардын мэри менен сүйлөшсөм, 20 суу ташыгыч иштеп атат дейт. Ош шаардын мэриясы айылдык кеңештер иштеп атат, ал жактачы аймак кеңеш төрагалары, квартал комитеттер. Бирок 20 суу ташыгыч жетпейт экен да. 500 миңден ашык, 1,5 миллион адам жашайт ал жакта Ош шаарында. Анан суу жок болсо эмне? Жаман ар Эгерде таза жок болсо, ар кандай жаман оорулар, кесепети пайда болот. Ошон үчүн мен суранып кеттим, урматтуу төрага, ушуну өзүңүз бир көзөмөлгө алып койсоңуз. Рахмат. Тиешелүү протокол ташыма берилсин.